Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Моголстан жана Амир Темирдин мамлекети. Сабактын планы: Моголстан мамлекети, Амир Темирдин өмүр баяны, Амир Темирдин Моголстанга жортулдары, Ысык көлдөгү Санташ баяны, Баймурат Чериктин эрдиги, казактардын көчүп келиши, ойротторго каршы күрөш, кыргыздардын биригиши. 14-кылымдын орто ченинде Моголстан, тактап айтканда Моголдор өлкөсү пайда болгон. Моголдордун эң ири уурулары түркчө да, монголчо да аталышты алып жүргөн. Алар түрк тилинде сүйлөшүп, түрк салттарын кабыл алышып, исламга келишкен. Өз мекени деп Монголияны эмес, Теңиртоону эсептешкен. Дуглат уурусу Моголстанда негизги ролду ойногон. Уурунун эң күчтүү феодалы Пулатчы болгон. Борбору Ак Суу шаары болгон. Моголстандын аймагы экиге бөлүнгөн: Эмир Пулатчынын карамагында жана Камар-ад-Диндин карамагында. Эмир Пулатчынын карамагында Чыгыш Түркстан, Фергананын бир бөлүгү, Алай Ысык көлгө чейинки бүткүл Борбор Теңиртоо ээлеген. Борбору Ак Суу болгон. Камар-ад-Диндин карамагында Талас, Чүй өрөөндөрү, Ысык көл жана Балкашка чейинки аймак, чыгышта Эртышка чейинки аймак кирген. Борбору Алмалык шаары болгон. Тоглук Темирдин бийликке келиши. Эмир Пулатчы Чыңгызид Тоглук Темирдин 1348-жылы хандыкка көтөрүлүп, өзү жогорку бийлик Улузбек наамын алган. 1354-жылы Тоглук Темир ислам динин кабыл алып, аны мамлекеттик динге айланткан. 1360-61 Тоглук Темир Мавренахрга жортул жасайт. Тоглук Темир уулу Ильяс Кожону Самаркандка наместник кылып, өзү чоң олжо менен Моголстанга кайткан. 1364-жылы Тоглук Темир ооруп өлөт. Мавренахрда көтөрүлүш чыгып, алардын башында Хусейин жана Темир эмирлери туруп, туткунга түшкөн Ильяс Кожону бошотуп, Моголстанга жөнөтүп жиберген. 1369-жылы Тоглук Темир каза болгон. Ильяс Кожо 1365-жылы Эмир Темирдин аскерлери менен Ташкенттин жанында беттешет. Жамгыр катуу жаап, эки тарап баткакта кармашкан. Ал баткак салгылашуусу деп аталып калган. Эмирлер Хусейин, Темир шаарды таштап качышкан, бирок шаар эли өздөрүн коргогон. Ильяс Кожо Моголстанга кайра келген. Ильяс Кожо аскерлерин Моголстанга кеткенден кийин эмирлер Темир жана Хусейин Самаркандка келишип, өздөрүнүн бийликтерин чыңдаш үчүн шаарды коргоочулардын жетекчилерин өлтүрүшкөн. Ал эми Ильяс Кожону үй бүлөсү менен Камар-ад-Дин өлтүрүп салган. Амир Темирдин бийликке келиши. Темир Шахрасияп шаарына жакын Кожойлгар кыштагында Тарагай бектин үй бүлөсүндө туулган. Түрктөшкөн моголдук Барлас уурусунан чыккан. Ал 1370-1405 жылдар аралыгында өзү негиздеген мамлекеттин эмири болгон. Тоглук Темир Мавренахрды басып алганда моголдорго кызмат өтөгөн. 1361-жылы Казагандын небереси Хусейин эмир менен шериктештик келишимин түзөт, бирок 1370-жылы аны туткундап, өлүм жазасына тартат. Толук бийликке ээ болуу үчүн Хусейиндин жесирине үйлөнгөн, анткени ал Чыңгыз хандын урпагы болгон. Анын империясы Жер ортолук деңизинен Чыгыш Түркстанга чейин созулган аймакты ээлеп турган. Амир Темирдин басып алуулары 1391-1395 Алтын Ордонун ханы Токтомушту талкалаган. 1393-жылы Багдад жана Месопотамияны жеңген. 1398-99 жылдары Индиянын түндүк жагын ээлеген. 1401-жылы Сириянын бир кыйла жерин басып алган. 1405-жылы 18 февралда Отрар шаарында каза болгон. Самарканд Амир Темир империясынын борбору болгон. Амир Темирдин сөөгү Самаркандтагы өзүнүн атактуу күмбөзүнө коюлган. Жортулдардын биринде темир бутунан жараат алып, аксап калат. Ошондуктан аны Тимурленг, тактап айтканда Аксак Темир
Европалык айтылышта Тамерлан деп аташкан. Кыргызча Амир, Амир арабча аскер башчы, темир көрөгөн Гурхан, монголчо күйөө деген сөз. Себеби Чыңгыз хандын урпагы Хусейиндин жесирине үйлөнгөндүктөн Чыңгизидтерге күйөө бала болгон. Амир Темирдин Моголстанга жасаган жортулдары. 1390-жылы Ташкент, Талас, Чүй, Анжан, Ысык көл аркылуу Иртышка чейин барган. 1371-жылы Ысык көлгө чейин келген. 75-жылы Сайрам жана Талас аркылуу келген. 77-79-жылдары дагы жортулдарды жасаган. Ошондой эле 83-88-жылдары 89-жылы Талас, Чүй, Иле өрөөндөрү аркылуу Алтайга чейин келген. Уламышка караганда, Темир Санташ аркылуу Камар-ад-Динди кубалап Алтайга өткөндө ар бир жоокерге бирден таш алып, дарыянын жээгине топтоого буйрук берет. Жортулдан кайтканда дагы ар бир жоокер бирден таш алып, башка жерге жыйнашкан. Ошентип ашууда бири чет жерде каза болгондордо, экинчиси кайтып келген жоокерлерди эскерген эки таш коргону пайда болот. Азыркы күндө ушул Санташ коргону гана сакталып калган. Моголстандын Токой арстандары. Мухаммед Хайдар Тарихи Рашиди деген эмгегинде Баймурат Черик баштаган кыргыздардын согушчандыгын жана чыдамдуулугун даңазалап, Моголстандын Токой арстандары деп атаган. 1399-жылы Темир небереси Искендерди Маңгалай Субеге жортулга жөнөткөн. 1425-жылы Темирдин небереси Улукбек Теңиртоого басып кирген. Талас, Чүйдөгү уруулар катуу жапа чеккен. Теңиртоолук кыргыздар жеңилгени менен багынган эмес. Моголстан мамлекетинде бир туугандар Эсен Бука менен Жунус хандары такты талашып күрөш баштаган. Бул күрөштө Эсен Бука жеңип чыгат. Кыргыздар аларга сөз жүзүндө гана баш ийген. Казактардын көчүп келиши. Теңиртоого Жаныбек жана Керей султандары баштаган казактар массалык түрдө Дешти Кыпчактан көчүп келе баштаган. Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 200 миңден ашык казактар көчүп келген. Ойротторго каршы күрөш. Ойрот башчысы Амасанчы Тайшага каршы Жунус хан баштаган моголдор биригишкен. Иле дарыясындагы кандуу салгылашта моголдор жеңилет. Жунус аскерлеринин калдыктарын Ферганага көчүрүп кетет. Түндүк Кыргызстандагы уруулар 15-кылымдын 80-жылдарында хан кылып Жунустун экинчи уулу Ахметти хан көтөрүшөт. Ал калмактардын басып кирүүсүн токтоткон. Кашкарга жортулдарды жасап, Өзбек ханы Мухаммед Шейбанинин мизин кайтарган. Кийинчерээк Моголстандын аймагы экиге бөлүнүп кеткен. Чыгыш Түркстан Жунус хан баштаган могол урусу жана Түндүк Кыргызстан Халил Султан башкарган кыргыз падышасы. Бул мезгилде кыргыз уруулары бириге баштаган. Тема боюнча суроолор. Моголстан мамлекети жөнүндө айтып бергиле. Амир Темир кандайча бийликке келди эле? Амир Темирдин Моголстанга жасаган жортулдары жөнүндө эмне билесиңер? Кыргыз жоокерлери көз карандысыздык үчүн кандайча күрөшкөн? Баймурат Черик ким болгон?